5 каналдын түз эфиринде 27 февралда Жогорку кеңештин 7 чакырылышына Бишкек шаарындагы бир мандаттуу 2 округтан өтө турган кайра шайлоонун алкагындагы акыркы теледебатыбыз башталууда. Саламатсыздарбы? Мен атым Гүлзат Иманова. Берүүбүз адаттагыдай эле 5 каналдын Facebook социалдык тармагындагы расмий баракчасынан дагы чыгып жаткан эскерте кетейин. Бүгүн бизде конокто кайрадан номер 29 Свердлов шайлоо округунан ат салышып жаткан талапкерлер чакырылган. Анда эмесе бүгүнкү катышуучуларыбыз менен тааныштыра кетсем, Исраилова Анара Үсүнбековна, саламатсызбы? Садабаев Бакыт Муратбекович жана Маматкулов Нурланбек Жолошев, саламатсыздарбы? Андан сырткары ушул эле теледебатыбызга Атазов Шайлообек Карыбекович жана Жолдошева Назгүл Амантуровна чакырылган эле. Тилекке каршы Атазов Шайлообек Карыбекович бүгүн биздин дебаттык аянтчыга келем деп жакшы ниетин билдирген менен ошол жолдогу тыгындарга байланыштуу келе албай калганы жаңы эле белгилүү болду. Ал эми Жолдошева Назгүл айым менен биз байланыша албай калдык. Анда эмесе урматтуу теледебаттын катышуучулары, биз берүүбүздү баштаардын алдында сиздерге кыскача биздин эрежелер менен тааныштыра кетсем, бүгүн биздин талкуунун алкагында сиздердин ар бириңиздерге 15 минуттан берилет. Анын биринчи 2 минутасы өзүңүздөрдү, программаңыздарды шайлоочуларыңыздарга, көрөрмандарга тааныштырууга берилет. Андан кийин биз биринчи бөлүккө өтөбүз. Биринчи бөлүктүн алкагында алып баруучудан 3 суроо болот. Ага жооп берүүгө кайрадан эле сиздерде 6 минутта болот. Андан кийин болсо экинчи бөлүккө өтөбүз. Экинчи бөлүктө дагы 6 минутта каралган ар бириңиздерге. Сиздер бул бөлүктө бириңиздерге суроо берсеңиздер болот. Жана акыркы 1 мүнөттөн болсо сөзүңүздөрдү жыйынтыктап кайрадан эле шайлоочуларыңыздарга кайрылууга берилмекчи. Анда эмесе урматтуу катышуучулар, биз дебатыбызды баштасак, алдыңыздарда монитор турат. Монитордун канча убактыңыздар калгандыгын баамдап көзөмөлдөп турсаңыздар болот. Эскерте кетүүчү жагдай, бир бөлүктөн экинчи бөлүккө убакыт өтпөйт. Андыктан ар бир бөлүктүн алкагында каралган убакытты колдонууга сунуштайт элем. Анда эмесе дебатыбызды баштасак, Анара айым, сизден баштайлык. 2 мүнөттүк кириш сөз. Саламатсыздар, урматтуу шайлоочулар, урматтуу шаарыбыздын тургундары, Свердлов бир мандаттуу округдун тургундары. Мен Исраилова Анара Үсүнбековна, Свердлов бир мандаттуу шайлоо округунан депутаттыкка талапкер. Жеке номерим 18. Мен эмне себептен депутаттыкка аттандым. Бирден бир себеби, биздин эң эки негизги себепти айткым келип турат. Биринчиден, бул билим берүү системасындагы болуп аткан көйгөйлөр мени канча жылдан бери жүрөгүмдө ортуп келген. Бизде реформа болбой эле күндөн күнгө тескерисинче артка кетип жатат. Билим берүү системасындагы эң бул мектептеги билим берүү өтө аксап баратат. Бул жерде мугалимдин жетишсиздиги, мектептердин жетишсиздиги, окуу куралдарынын жетишсиздиги. Ушул көйгөйлөрдүн мамлекетке канчалык деңгээлде болсо дагы өзүмдүн колумдан келген иш аракетимди аткарып, ошол жогорку кеңеште ушу билим берүү системасына керектүү мыйзамдарды кабыл алып, мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча, мектептерди салуу боюнча, окуу куралдары менен камсыздоо боюнча өзүмдүн тиешелүү айтчу сунуштарым жана тийиштүү мыйзамдарды кабыл алуу. Экинчиден, ушу коомдогу эң негизги көйгөйлүү маселелердин бирөө бул үй бүлөдүк зордук зомбулук жана жаш балдарга болгон зомбулук. Бул күндөн күнгө күчөп атат. Бул өтө өкүнтөт. Бул коомубузда эң негизги орун, эң негизги кичи мамлекет бул үй бүлө. Ошондуктан үй бүлөгө акыркы убактарда мамлекеттик деңгээлде эч кандай көңүл бурулбай келет. Канчалаган энелер, канчалаган балдар ошол зомбулукка чыдап жашоого туура келет, турмуш жашоонун шартынан. Канчалаган балдарыбыз зордук зомбулукка, мен ошолордун ар бирин колдоого, коргоого. Чоң рахмат, Анара Үсүнбековна. Анда Бакыт Муратбекович, сиздин кезек 2 мүнөттүк кириш сөз. Эскерте кетүү жагдай, сиздер мамлекеттик тилде, же болбосо расмий тилде дагы кайрылсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу Бишкек шаарынын Свердлов районунун шайлоочулары. Менин атым Бакыт Садабаев, 37 жаштамын, 2 жогорку билимим бар. Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетин артыкчылык менен аяктагам, кийин башкаруу мамлекеттик академиясын бүтүрдүм. 11 жыл мамлекеттик мекемелерде юрист, жетекчинин орун басары, протоколдук иш-чаралар бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектендим. Акыркы 6 жыл жарандардын укугун коргоп, адвокат болуп иштеп келе жатам. Бул бир мандаттуу шайлоо системасы элдин арасынан чыккан
жаш кесипкөй жарандарга жогорку кеңешке барып иштөөгө жакшы шарт түздү. Эч бир политикалык партиянын идеясын же бир политикалык лидердин оюн ишке ашырбай, эл менен тыгыз иштешип, алардын көйгөйүн, сунуш пикирин жогорку кеңештин деңгээлинде чечкенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул система менин ички принциптериме туура келип, жогорку кеңешке, парламентке аттанып жатам. Здравствуйте, уважаемые избиратели. Меня зовут Бакыт Саадабаев. Мне 37 лет. Получил я 2 высших образования по специальности юриспруденция и государственное управление. Проработал более 10 лет в государственных органах, сейчас работаю адвокатом. За свой трудовой опыт я убедился, что многие проблемы в обществе возникают из-за несовершенства нашего законодательства. Поэтому я в своей программе предложил проекты законов, направленные на улучшение жизни каждого гражданина. Я считаю, что в парламенте должны работать профессионалы. Чоң рахмат. Анда эмесе Нурланбек Жолдошевич, сиздин кезек 2 мүнөт. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар, саламатсыздарбы, урматтуу кандидаттар. Мен бул шайлоого биринчи жолу аттанып жатам. Жогорку кеңештин депутаттыгына кандидатмын. Саясий жаңы жүз деп айтсам да болот. Маматкулов Нурланбек Жолдошевич 48 жаштамын, үй бүлөлүү 4 баланын атасымын, жогорку билимдүү кесибим инженер. Мен дээрлик 20 жылдан бери ишкерлик менен алектенип келем. Ушу ишкерлик жагынан көптөгөн жумуш орундарын камсыздадым. Ички биздин инвестор катары салымымды абдан чоң коштум деп эсептейм. Эмне үчүн бул Бишкек шаарынан сиз шайлоого баратасыз деген жоопко бул жөнөкөй эле жооп. Суроого жөнөкөй жооп. Себеби мен ушул Бишкек шаарыбыздын Свердлов районунун инвестор катары, ишкери катары, ушул Бишкек шаарыбыздын көйгөйлөрүн өз көзүм менен көрүп, күнүмдөп иштеп жаткан жумушумдан колумдун алдында өткөргөн көйгөйлөрдүн баардыгын эске алып, элди аралап, элдин арасынан элдин көйгөйүндө кошо угуп, анын баарын өзүмдүн жогорку кеңешке аттанган программамда кошуп жазып кеттим. Биздин шаарыбыздын жашоо көйгөйү абдан оор акыбалда. Биз мына 30 жылдан бери эгемендүү болуп келатабыз, бирок Кыргызстаныбыздын борбор болгон Бишкек шаарыбыздын көйгөйү абдан көп чечилбей келет. Айта кетсек, суу түтүктөрү, эскирген канализация түтүктөрү, андан сырткары жолдорубуз талкаланып бүттү. Андан сырткары авария булганып атат. Аванын булганышы дагы биздин көп көйгөйдү көтөрүп келатат жакын аралык жылдарда. Ошолордун баарын топтоп, өзүмдүн иштеген жумушумдун артынан, ушул көйгөйлөрдүн артынан бир жаңы мыйзам ойлоп чыгып, ушул шаарыбызды, борборубузду Чоң рахмат, убактыңыз аяктап калды. Анда эмес, урматтуу катышуучулар, биз биринчи раундканда өтсөк, башында биз белгилегендей, мында алып баруучудан суроолор каралган, 3 суроо болот, жооп берүүгө жалпысынан сиздерде 6 минута болот. Анда биринчи суроомду узатсам, эми сиздер бир мандаттуу округдан, Борбор калаадан аттанып жаткандан кийин, ошо Борбор калаабыз тууралуу суроо бергим келип жатат. Бишкек шаары биз билгендей аймагы менен дагы, калкы менен дагы дээрлик 2 эсеге башынан көбөйгөнү чындык. Буга жараша анын көйгөйлөрү дагы көбөйүп жатат албетте. Ал көйгөйлөрдүн көбү десек болот, чечилүүгө муктаж да азыркы учурда. Анан ушундан улам мындай шартта бир суроо бергим келип жатат да, Борбор калаанын мэриясы менен жогорку кеңештин ортосунда сиздердин пикирде кандай дагы бир кошумча мыйзамдык алакалар жазылышы керек, болушу керек бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн? Бакыт Муратбекович, бул кезек сизден баштайлык. Мындай көйгөйлөрдү чечүү үчүн мына бир мандаттуу шайлоо системасынын өзүнүн маңызы, бул белгиленген бир территориядан шайланган депутат ал жерлердин көйгөйлөрүн жогорку кеңештен чечкенге аракетин жасайт. Парламенттин өзүнүн маңызы бул өкүлчүлүк, элдин бийликтеги өкүлчүлүгү. Эгер биз Свердлов районунун мисалы менен айта турган болсок, Свердлов району бул Бишкек шаарыбыздын бир бөлүгү. Ал территориядан шайланган депутат жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштеши керек.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты статусу тууралуу мыйзамда депутат менен жергиликтүү бийликтин иштеши каралган. Депутат өзүнүн оюн, пикирин жергиликтүү бийликке бере алат. Анын аткарылышындагы контролдогу укугу бар. Жергиликтүү бийликтин башчысы, ал жердин структураларынын жетекчилери депутатты токтоосуз түрдө кабыл алышы керек. Бул мыйзамдын талабы. Эгер депутаттын өзүнүн эле инициативасы, иш аракети болсо, жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштешип, ал жердеги маселелерди чечкенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары, мына бүгүнкү күндө бюджет маселеси боюнча дагы депутаттын иши менен мына Бишкек шаарынын бюджети эгерде 2021 жылы 10 миллиардтын тегерегинде болсо, быйылкы жылкыга 20 миллиардтын тегерегине көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени бүткүл республикалык бюджет 188 миллиардтан 280 миллиардка көтөрүлүп жатат. Ал эми ошол бюджеттин толтурулушуна Бишкек шаары өзү 65 миллиардты төгүп, кайра 10 миллиардтын алчы. Ушул багытта депутат тыгыз иштеп, бюджет боюнча мыйзамга сунуштарын киргизип, жок дегенде 20 миллиардты Бишкектин бюджетине алып калган аракетин жасаса болот. Ошондо Сверлов районуна буга чейин 1,3 миллиард бөлүнүп жүрсө, 2022 жылга 2,5 миллиардты бөлдүрүп, көрүнүктүү иштерди жасаганга аракетин кылса болот. Чоң рахмат. Анда Нурланбек Жолдошевич, ушул эле суроого жообуңуз. Сиздин пикирде Борбор калаанын мэриясы менен Жогорку Кеңештин ортосунда учурда кандай мыйзамдык алакалар керек болуп турат? Туура жооп, туура суроо. Себеби дегенде биздин Бишкек абдан чоңоюп баратат. Элдин санынан дагы абдан кошулду. Себеби биздин ички миграция биздин Бишкек шаарында. Ошондуктан биздин Бишкек шаарынын депутаттары, шаардык кеңештин депутаттары менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын ортосундагы кандай келишим болушу мүмкүн же мэриясынын. Мен ушул суроого айтып кетет элем. Ушул шаар борборубуз болгондуктан, борборубузда абдан көп ишкана субъектилердин бардыгы борбордо жайланышкан. Анын арасында чоң биздин башка региондо турган компаниялардын дагы чоң конторасы, офистери биздин борбор шаарда жайганышкан. Ошондуктан бюджети абдан чоң, шаарыбыздын бюджети чоң. Ушул бюджетти бир шаардык кеңештин депутаттары менен Жогорку Кеңештин депутаттары бюджеттин акчасын республикалык бюджетке бардыгын чоң өлчөмдөгү акчаны которбостон биздин шаарга алып кала турган болсок, мен ишенет элем келерки 5 жылда биздин шаарыбыз биртке болсо дагы алдыга жылмакта. Ошондуктан мен мыйзамды биздин шаардын мэриясы менен Жогорку Кеңештин ортосундагы мыйзамды ушул жагына көрөп көңүл буруп, ушул жагына мыйзам чыгарсакпы деген оюм негизинде да. Чоң рахмат. Анда Анара Юсупбековна, сиздин жообуңуз? Менин жообум төмөнгүчө болот. Негизи эле Бишкек шаарында мен ушу борбор шаарыбыз болгондон кийин ушу борбор шаары да эмес, бир айыл бир райондун же областтын бир столицасындай сезилет да, чындыгында. Ушу эң көйгөйлүү маселе бул ушу таштандыларды убагында алып кетсе, ушу тазалыкта иштеп аткандар же машиналары жетпейби, же иштөө убактысы кандай. Биринчи күнү деле чыксаң, таштандын жанынан өтсөң, ушу сыртына чейин ашып ушу жаткан өтө көйгөйлүү да. Бул бирден бир маселе. Ушурекини тийиштүү органдар ушу өзлөрүнүн колдоруна алып, эң биринчи ушу Бишкектин тазалыгын тазаласак жакшы болот эле, ушу таштандыдан күнүмдүк. Анан жашоочуларга да кайрылып кетет элем, ушу таштандыны туура ыргытканды билсек, ошол жерге чейин контейнерге чейин алып барып, ошонун ичинде салгыдай болуп, ар кайсы жок. Мен ушу көп үй күткөн эң биринчиден ушу Бишкек шаарынын тазалыгы.
тазалыгы да ошону таза кармасак. Анан көбүнчө бул жогорку кеңеш Бишкекте мисалы азыр Жашыл шаар же дагы жанагы долбоорлорго көбүнчө бюджет жагын чечип беришет да булар. Мыйзамга киргизип, ошол жерге колдоого киргизип, анан канча акча бөлүнөт, ошону булар ошо Бишкектин өсүп өнүгүшүнө чечип берген орган болуп саналат да, түздөн түз экөөнүн ортосундагы байланыш. Анан шаардык конуштардагы тиешелүү конуштарды ушу шаарга кошуп деле ушу шаар менен кошо өнүктүрсө деген оюм бар да. Мен канча жакын мына мен эле турган 30 жылдан бери энергетик, бияк энергетик, бияк строитель да, ошол бир эле көчө. Аны деле шаарга кошуп койсо, шаардыктар болуп, ал ошол чүйгө карайт да. Но кошуп койсо деле ал мисалы зыянын келтирбейт да. Ошондуктан ушундай нерселерди карап Бишкектеги анан эски зданияларды, эски имараттарды, ошолорду кайра жандандырууга, кайра ошону капиталдуу ремонт кылып кайра иштетүүгө берсе, мисалы могу бир эле биздин прокуратураны айтып кетсем, ушу канча жылдан бери канча президент алмашты, ошо прокуратура сыртынан жабылган боюнча турат да. Ошого эмне үчүн ушу бир ушу каражат ошого табылган жокпу? Ал прокуратуранын зданиясын главный ошону ремонттоп туруп бир ушу мамлекеттик бир кызматкерге, бир мисалы же мугалимдерге болобу, же врачтарга болобу, бир үйгө кайра реконструкция полный бусуп эмес, эми ошону кайра ремонттоп, кайра бир ишке киргизсе жакшы болмокту. Ушу канча жылдан бери турат. Муну мен интернеттен карап көрсөм, окуп көрдүм, эмне үчүн десем, какой-то бир жарыялаптыр, анан өзүнөн көп акча кетет экен деп ошол бойдон кайра жабылып калыптыр да. Ушуга эмнеге көңүл бербейт? Ушуга эми тиешелүү акчаны деле тапса болот. Аны эми ошо ооруларынан козголуп мындай жакшы бир ыкка түшүп иштеп койсо, аны деле ремонттоп кайра бир ишке жаратса, ушу мамлекеттик бир мекеме кылып. Ушу борбор шаардын ортосунда турат да. Анан жакында ошол Ала Тоо аянтынын башкача кылып эскиздерин көрсөтүп атат. Эскиздерди көрсөткөндөн биринчи ошол эки эски көйгөйлөрдү биринчи чечип алышыбыз керек да. Эски нерсенин баарын оңдоп алсак. Эми ошол жабылып турат, анан жанына жаңы эскиз менен, жаңы проект менен кайра жаңы Ала Тоо аянтын кылыш керек деген сунуштарды түшүп атканын көрдүм да. Ушул мени оюйтуп келет да. Жакшы, рахмат. Анда эмесе кийинки суроомду узатсам, акыркы убакта өлкөбүздө көптөгөн тармактарда реформалар жүрүп жаткандыгына баардыгыбыз күбөбүз. Ушул багытта сиздерге суроо бергим келип жатат. Ушул бизде жүрүп жаткан реформаларга сиздердин бааңыздар кандай? Жана сиздердин пикирде кайсыл тармактар көбүрөөк азыр көңүлгө муктаж болуп турат? Нурламбек Жолдошевич, сизден баштайлык. Жакшы суроо. Мен акыркы убакта болуп жаткан реформаларды байкап атам. Мисалы өзү негизи көбүрөөк реформаны кайсы тармакка бериш керек деген суроого бул медицина жагынан бериш керек деп ойлойм. Бирок акыркы убактары медицина жакта бизде реформа жүрүп атат, көрүп атабыз. Себеби дегенде ал жерде өзүңүздөр билесиздер, бизде медициналык окуу жай бир гана Бишкекте болгон. Андан сырткары 16-17 окуу жай, жеке окуу жайлар ачылып кеткен. Алардын ачкан убакта биртке ойлонушкан эмес да, себеби лабораториялык базасы жок. Лабораториялык базасы жок. Кандай ал жерден биздин ишенимдүү врачтар же докторлор чыгат? Ошондуктан азыр кечээги мен акыркы билген маалыматымда бул жеке окуу жайларды жаап атат ал жерде. Ошол эң туура деп эсептейм. Бул жакта да биртке жылышыбыз бар, медициналык жактан реформа бар деп эсептейм. Андан сырткары бизде реформа болуп атат. Биздин мамлекет, өкмөт акимдерди ротацияга жылдырып түндүктөн түштүккө алып барды, түштүктүн акимдерин түндүккө алып келди. Бул да эң туура жолдо деп айтам. Реформа жүрүп атат деп буга да көзүм жетет. Андан сырткары бизден дагы мына жол министрлик жагынан дагы аябай реформага муктаж деп айтам. Себеби бул жакта көп көйгөйлөр буга чейин чечилбей келет. Бирок ошону дагы реформа биртке ордунан жылыптыр, жүрүп атат да эсептейм. Себеби биздин өкмөттүн акыркы маалыматында
биздин жол курганга тендерлерге сырттан эмес биздин ички ишканаларды тартып ички ишканалар ошол тендерден утуп ошол жолдун сапатын жакшылык жасасын деген акыркы өкмөттүн жасаган иштери бул реформа деп мен эсептеймин. Себеби бул жол тарабында да бизде чечилбей келген көп көйгөйлөрдү бирке болсо да ордунан жылды деп эсептейм. Ушул 3 тармактан мен реформаны байкадым. Жакшы, рахмат. Бакыт Муратбекович. Реформалар жүрүп жатат. Мына эң биринчи мисалы бул мамлекеттик аппараттын кыскарышы. Президент менен өкмөттүн аппараттары жоюлуп, бир аппаратты түзүп, бири-бирин кайталаган функциялар жок болуп, мына биздин бюджетибизге дагы бир кичинекей болсо дагы салым кошулуп жатат. Андан тышкары мына мамлекеттик министерстволор, ведомстволордун дагы саны бул 6 миллиондук калкка өтө көп эле. Бүгүнкү күндө бири-бирине кошулуп, жана айтып кеткендей кайталанган функциялар жоюлуп, аппарат азайып, жакшы реформалардын бири деп эсептейм. Андан тышкары бул тоо кен иштетүү тарабында дагы реформалар жүрүп жатат. Эгерде мурун чиновниктер лицензияларды бул кандайдыр бир конкурстан өткөрүп алып, андан ары аффилированный фирмалар менен эл аралык биржаларда сатып акча таап жүрүшсө, бүгүнкү күндө андайга жол жок. Лицензиялар бул фирмаларга конкурс аркылуу берилип, ал тараптан каражаттар түшүп, бюджетти толтуруп жатат. Ал эми кайсыл багытта реформалар керек деген суроого мен мындай жооп берет элем. Билим берүү тармагында бүгүнкү күндө реформа абдан керек. 80-жылкы методдор менен иштеп жатканыбыз бүгүнкү күндө 21-кылымдын талабына жооп бербейт. Дүйнөнүн талабы такыр бөлөк жакка кетти. Биз тилди үйрөтүү, биз компьютердик технологияларды санариптештирүү тарабын балдарга окутууну ошол программаларын киргизип, мектептердин санын көбөйтүп, эгер жаңы мектеп сала албасак, мектептердин жанына дополнительный корпустарды салып, биз билим берүү тармагына чоң көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү күндөгү бюджеттин 23% билим берүү тармагына кетип аткандыгы бул жетишкендик деп эсептебейм. Дагы кошумча каражаттарды бөлүп, биз бул тармакты алдыга чыгарышыбыз керек. Жаштар биздин келечегибиз. Чоң рахмат, Анар Өсөнбековна. Мен деле ушу жогору айтылып кеткен кошулат элем. Билим берүү азыр реформа, саламаттык сактоо жактан чоң реформалар жүрүп атат. Бул ошондой эле бул билим берүүгө азыр өтө жогорку деңгээлде басым жасоо керек. Билим берүү канча жылдан бери жаңылана элек. Жыл жаңырып атат, кылым жаңырып атат, но билим берүү ошо эски боюнча эле калып атат. Ошого көп көңүл бөлүп, чоң жылыштарды, чоң өзгөрүүлөрдү. Ал өзгөрүүлөр деген эмне? Мугалимдин статусун көтөрүү, мугалимди ошол башка мамлекеттер менен билим алмашуу, ошол мугалимдерди башка мамлекеттер менен келишимдер түзүп, башка коңшу мамлекетке, кайсы мамлекет болобу ошолорго окууга жиберип, өзлөрүнүн билимин жогорулатуу, категориясын жогорулатуу. Эгерде мугалим канча чоң жакшы билимдүү болсо, ошондой мугалимден билимдүү жаштар чыгат эле. Билим азыр өтө начарлап баратат. Билим дагы балдардын алган тарбиясы дагы Западтын, чыгыштын, башка жактын тарбиясын алып, азыр такыр эле балдарыбыз ошо билим берүү тарбия жагына дагы, анан тарбиялык сабактарды дагы киргизүү деп, ушу киргизди деп сунуштайт элем да. Тарбиялык мааниси, маңызы бар сабактарды киргизип, мисалы мурун биз Союз кезинде эмгек же ошондой сыяктуу сабакты киргизип койсо, ал эч кандай тоскоолдук кылмак эмес. Ал ушул жерде бала өзүнүн өзү кызыгат. Ошо өзү жанында окуган классташтары менен кошо жасап, кошо ошол эметип, ошо
кызыгуу пайда болот да, ошондо бир баланын кичине тарбиясына дагы кошумча болот деп ушу басым жасап кетет элем. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Анда мен 3-чү суроомду узатсам, кайрадан эле ошол Борбор кала жөнүндө суроо бергим келип жатат сиздерге. Эми баарыбыз билгендей, Бишкек бул мамлекетибиздин көзгүсү, өзгөчө чет элден келген туристтер үчүн эшигин көрүп төргөт деген мисал менен айтканда, биздин ошо Борбор калаага карап, анан бүтүндөй бир өлкөгө баа беришет эмеспи? Анан ушул боюнча бир Бишкектин жалпы көрүнүшү тууралуу абдан көп сындар айтылып келет да. Бишкекти бир Борбор кала катары бир айырмалаган, өзүнчө бир колорити жок деген пикирлерди баарыбыз эле уксак керек. Анан ушул көйгөйдү чечиш үчүн сиздердин пикирде кандайдыр бир мүмкүн капиталдык курулуш тармагында мыйзамдар жазылыш керекпи? Деги эле кантип бир ушул бир Бишкекке бир өзүнчө бир аны айырмалап турган, башка Борбор калалардан айырмалап турган бир колорит берсек болот. Анар Өсөнбековна, сизде убактыңыз дээрлик калбай калган экен. Жок, мындай топтоп турайын. Жооп бере бербей 3 мүнөттөн сизден баштай берелик. Бул багытта биринчиден Бишкек шаарыбыздын генералдык планын ачыкташыбыз керек. Ал бүгүн жабык турганына байланыштуу баардык коррупциялык системанын баары ушул жерде болуп жатат. Экинчиден, бул багытта мен мыйзам долбоорун сунуштаганга даярмын. Эгерде мына мен сунуштаган мыйзам кабыл алынса, бул биринчиден биз жарандарыбыз үчүн коопсуз, сапаттуу турак жай жана аларды алуу гарантиясын алабыз. Бизнес үчүн коррупциясыз үй куруу документтерин алуу жана ачык конкуренцияны, ал эми шаар үчүн бирдиктүү архитектуралык ансамбльге жооп берген имараттарды жана бардык курулуш нормаларга жооп берген көп кабаттуу үйлөрдү алганга мүмкүнчүлүк болот, салганга. Муну менен бирге Чоң рахмат, эле каршы убактыңыз аяктап калды. Анда эмесе ушул эле суроого Нурланбек Жолошович, сиздин жообуңуз. Жакшы суроо болду. Биздин Бишкек аксап келет. Себеби Кыргызстандын борбор шаары болгондуктан биздин Бишкек гүлдөп өсүш керек болчу. Биздин генпландын бул токтоп калганы биртке дагы артка тартып жатат Бишкекти. Бирок ошентсе дагы Бишкектин шаардын дал ортосун оңдоп кетүүгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Себеби дегенде биздин ички инвесторлорубуздун бардыгы Южный магистраль деп коебуз, шаардын сырт жагына бош жерлерге чыгып кетти дагы, ал жактын бийик имараттар менен көркүнө чыгарып, ал эми биздин шаарыбыздын борбору болгон 80-90 жылдык мурунку эски үйлөрдүн жер менен фундаменти барабар болуп калган үйлөрүбүз көзгө алынбай туруп калды. Ошон үчүн мен капиталдык курулушка Бишкек шаарынын ушул генпландын негизинде биздин сырт жакта жүргөн өзүбүздүн муну сырткы Южный магистралда салып аткан инвесторлордун бардыгын шаардын ички зонасына кирсин деп ушундай мыйзам жагын карайт болчумун да. Себеби биздин шаар айтып атпаймынбы, 90 жылдан бери шаардын ортосу жылбай келет. Себеби дегенде инвесторлордун бардыгы көпчүлүгү бош жерлерге аракет кылып кетти да. Ушул генпланды да биздин капиталдык курулуш эртерээк бүтүрүп мэрия карап берген болсо, мен мүмкүн болушунча ушул мыйзамды шаардын ичине биз колорит деп атпайбызбы? Биздин колориттерибиз бар, жок эмес, бирок саналуу аз. Ушул нерсени кыргыздын колоритин көбөйтүш үчүн конкурс түрүндө бир проекттерди сунуштап, капиталдык курулуш. Ушул негизинде иштеп, анан өзүбүздүн инвесторлорго шаарыбызды берсе деп ойлойм да. Чоң рахмат, дагы убактыңыз калды. Эгер кааласаңыз оюңузду жыйынтыктап алсаңыз болот, Нурланбек мырза. Жок, мен болгон оюмду айттым, ошо жерде. Жакшы. Анар Өсөнбековна, тилекке каршы сизде 3 эле секунда калган экен. Ооба, мен буга чейин айтканда экинчи бөлүк убактыңыз өтпөйт. Анда убакыт Нурланбек мырзада гана калган экен. Эгер кааласаңыз, балким буга чейинки берилген бир суроого толук жооп бере албай калдым деген пикирде калгансыздар. Ошону колдонуп, позицияңызды бир бекемдеп алуу үчүн мүмкүнчүлүк берелик сизге. Мен бүтке жана жетишпей калган жерим, биздин айтып атпайбызбы, Бишкек шаарыбыздын Свердлов району негизи башынан аягына чейин чубалган чоң бир райондорго кирет. Себеби дегенде жаңы конуштары абдан көп, ал жердин көйгөйлөрү саналып, бүткүс көйгөйлөрү көп экен. Газдаштыруу, канализация түтүктөрү, суу түтүктөрү, бала бакча абдан чоң маселеде турат экен, бала бакча деп. Ушул нерселерди биздин өкмөт же биздин шаардын мэриясы көңүл буруп, жылына
жок дегенде бир 3төн объектти бюджетке карап берсе деп мен суранат элем. Эгер мен өзүм депутат болуп барып калган болсом, ушул жагына көбүрөөк басым коет элем деп айтат элем. Себеби дегенде шаардын дал ортосунда турган биздин жаңы конуштарыбыз. Чоң рахмат, убактыңыз аягына келди. Анда эмесе биз кийинки бөлүккө өтөбүз. Урматтуу талапкерлер, мында сиздер бири-бириңиздерге суроо берсеңиздер болот. Суроону жеке мүнөздө же болбосо жалпы мүнөздө узатсаңыздар дагы болот. Жана буга чейин айтылгандай эле, же мамлекеттик тилде, же расмий тилде кайрылсаңыздар болот. Эскерте кетчү жагдай, суроо берип жаткан убакыт дагы жалпы 6 мүнөттөн кемтилет. Андыктан сурооңуздарды дагы болушунча кыска жана нуска бергенге аракет кылсаңыздар. Анар Өсөнбековна, сизден баштайлык. Дедиңизби? Эки канчадан Жалпысынан 6 мүнөт берилет. Ошол убакытта канча суроого жетишсеңиздер, бул жана кандай жооп бересиздер ошого жараша? Мен биринчи жогорку кеңешке барып калсаңыздар, эмнеден биринчи баштайт элеңиздер? Биз жооп Бул жалпы суроо. Жалпы суроо. Анда Бактыбек Атбекович, сизден башка берелик. Жогорку кеңеште депутат болуп калсак, менде көптөгөн мыйзамдын долбоорлору бар. Мисалы, биринчи кезекте экономика менен байланыштуу мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк государственный частный партнерство тууралуу мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизгенге даярмын. Мына мен юрист, адвокат катары иштеп жүрүп, мына жарандар менен, бизнесмендер менен, бардык ишкерлер менен иштеп жүрүп, ушул мыйзамдын чала иштейт экенин аныктадым. Мисалы, шаар четиндеги бизде Таштанды полигонундагы таштанды кайра иштетүүчү заводдун бүгүнкү күнгө чейин салынбай турганы. Буга ушул мыйзамдын дагы чийкилиги себепкер. Анткени инвестордун укугу, ага бериле турган, мамлекет тарабынан бериле турган гарантиялары толук каралган эмес. Мамлекеттин ушул инвесторго боло турган өзүнүн милдеттери дагы толук каралган эмес. Эгерде биз ушул мыйзамга өзгөртүү тууралуу толуктоолорду киргизсек, кызыктар инвесторлор көп. Завод салынат, ал завод салынса, биздин Бишкегибиздин эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул таштандыны кайра иштетүү маселеси чечилет. Бул биринчиден. Экинчиден, жарандарыбыздын арасында азыркы күндөгү актуалдуу проблемалар бар. Бул бүгүнкү күндө финансылык пирамидалар иштеп жатат. 10 миң, 20 миң деген адамдар өздөрүнүн каражаттарын алдатып, ал эми укук коргоо органдары бул кубулуштун последствиясы менен күрөшүп жатат. Муну алдына алышыбыз керек. Ал үчүн биз мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизип, алдына алуу процессин жүргүзүшүбүз керек. Андан тышкары дагы, мисалы, ушундай көп адамдарыбыз каражаттарын алдатып жаткан сфералар бар. Бул мына кооперативдер, жилищный кооперативдердин дагы багытында көп. Ал жерге дагы мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизип, алдына алуу иштерин жүргүзөт элем. Баргандан баштап мыйзам долбоорлорун киргизип, ар бирөөнү иштеп, өзүнүн логический конечине жеткиргенге аракет кылам. Чоң рахмат, Нурланбек Жолошевич. Мен жогорку кеңешке депутат болуп барып калсам, мыйзамды өзүмдүн негизи мамлекет эл менен түптөлөт да. Ошол элдин көйгөйүн, элдин карапайым элдин жашоо турмушу жагына көбүрөөк көңүлдү бурат элем деп айтам. Себеби дегенде биздин жаштарыбыз, үй жок, ички мигранттарыбыз бардыгы квартирада жашап келет. Эмне үчүн мамлекет ушул биздин мамлекеттик ишкерлерге гана арзан пайызда кредит берет, ал эми жеке ишканаларда иштеген биздин жарандарыбыздын көйгөйү ипотекалык кредит жактан жакшы көңүл бурулбай келет да. Мен ушул жаштардын үй бүлөлүү болуш үчүн, ошо үй бүлөнүн өзүнүн үйүндө жашоо шартын түзүп берүү үчүн ушул законду ушул жагынан, ипотекалык жагынан көп көйгөйлөр бар экенин жакшы билем. Андан сырткары биздин жаңы конуштардын жетишпеген көйгөйлөрүнө, жашоо турмушуна кирет бул дагы. Ошол жерде жетишпеген бала бакча, мектеп, ушул жактан жана айтып кеткендей бюджет жагынан көбүрөөк көңүл бура турган бир жакшы мыйзамдарды кошумча киргизет элем деген ой пикирим бар.
Анан бизден сыртта жүргөн мигранттар, мен өзүм көп жылдан бери ишкерлик менен алектенгениме байланыштуу биздин ишкерлерге мен айтканда ипотека менен жашоо турмушун үйүн камсыз кылып берсек, биздин сыртта жүргөн жарандарыбыз дагы, мигранттарыбыз дагы биздин шаарга келип, өзүбүздүн борборубузда же болбосо Кыргызстаныбызда ошол келечекте үмүт менен иштеп, үмүт менен жашайбы деген бир жакшы мыйзамдарды ойлоп чыксам деген ойдомун. Анан биз Кыргызстан аябай жаратылышка бай мамлекет болгондуктан агрардык жагыбыз каралбай келет. Бизден толгон токой жемиштер чыгат. Ушуларды заманбап баш дүйнөлүк сапат менен биз чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушул дыйкандардын бизден чыккан продукцияны кандай сыртка экспортко чыгара турган мыйзамдарды жеңилдетип берип, ошол жакка бир жакшы завод фабрикаларды куруп, жеңилдеткен мыйзам менен биздин жакынкы өлкөлөргө чыгарып кеткенге жеңил мыйзамдарды чыгарып берип жазганга көп өзүмдүн салымымды кошот элем деп ойлойм да. Чоң рахмат. Анар Өсенбековна, эгер кааласаңыз, ошол өзүңүздүн сурооңуз боюнча эле өз оюңузду билдирсеңиздер болот. Мен эгер барып калсам, эң биринчи баштар элем ушу үй бүлө маселесин көтөрүп чыгат элем да. Үй бүлөдө болуп аткан өйдө ылдый нерселерди, ошондогу ошо эне баланын укугун коргоо, жана ошо үйдө үстөмдүк кылып аткан үй бүлө мүчөсүнө катуу бир жаза кылуу жөнүндө. Себеби мен шайлоочулар менен жолугуп жүргөндө көп жаш келиндер кайрылды да. Көп жаш келиндер ушул бир мыйзам тарабынан бир катуу бир кысып койсо, анча-мынча ошол мындай үйдөн биздин тынчыбызды албайт эле деп көп жерден айтты да. Бул биринчиден. Экинчиден, жалгыз бой энелер, жалгыз тарбиялаган жалгыз бой энелер дагы көп ушул өзүлөрүнүн көйгөйүн айтылышты. Эч кандай жардам жок. Бир нерсе жумушуң, ишиң бар экен деп ошо берилчү пособияны да алып коет. Жана бизде бир убакта текшерип анан үйүндө автоматы болсо дагы пособиясын алып койгон ошондой учурлар да болбодубу? Анан ушундай нерселер аябай зээнди кейитет да. Жалгыз бой энелер ошол эмне себептен ушул азыркы биздин коомубузда ошо эмнеге ушундай жоопкерчиликсиз аталар көбөйүп жатат. Мени кечирип коюңуздар, но бул ачуу чындык. Ал ушул бул жашоого балалуу болдубу, аны милдети. Ошол энеси менен жашаса дагы, жашабаса дагы ал баланы ошол эки баланы бойго жетип, өзүнчө үй бүлө болгучакты ошол өзү ата деген аталык милдетин аткарыш керек. Өтө өкүнүчтүү нерсе, бул ушу күндөн күнгө көбөйүп атат, жоопкерчилиги жок. Канча келиндер айтып калды, алиментти мына 50-60 миң болду, ала албай жүрөбүз дейт. Ал ошо алиментке тартылган иштебесе эле мамлекет эч кандай бир чара колдонбойт экен да. Ошонун дагы бирден бир жолун көтөрүп чыгат элем да. Мен иштебейм деп эле үйдө жата бербестен ошол төлөбөгөн алимент төлөбөгөн атасын кандайдыр бир жумушка киргизип, ушул жумушуңдун канча бир акчасын ошол алиментиңе кетиребиз деп ушу мамлекет тараптан мамлекеттик деңгээлде караш керек да. Үй бүлөнүн негизи бактылуу үй бүлө болсо мамлекетте да жакшы да. Бактылуу үй бүлө эң негизги үй бүлөдөгү аба ырайы деп айтып коет эмеспи? Баардык нерсе үй бүлөдөгү аба ырайынан башталат. Ушул сунушту киргизет элем да барып калсам. Чоң рахмат. Анда Бакыт Муратбекович, кезек сизде, каршылаштарыңызга суроолоруңуз. Сиздер билгендей, мамлекеттик казына бул казынанын бир бөлүгү бул салыктардан толтурулат. Ошо кандай салыктын түрлөрү бизде Кыргызстанда бар? Жакшы, Нурланбек Жолдошевич, сизден баштасак. Бизде буга чейин салыктын түрлөрү, мисалы, патенттик система менен салыктын түрлөрү түшүп жүргөн, андан сырткары НДСтен түшүп турган, подоходный налог деп түшүп турган. Азыр эми бул салыктын көп түрлөрүн жаңы мыйзам менен өзгөртүп жиберишти. Азыркы жанагы ККМ деп система киргизип атат, кассовый аппарат деп. Бул жагынан дагы кандай өкмөт ишин алып кетет экен, мунун баары алдыда. Анан эми биздин мамлекет негизи бюджетти салыктан кармайт, ошондуктан
мен айтат элем өкмөттөн мүмкүн болушунча ишкерлерге канчалык жеңилдетип берсе, ошол баягы тенигий биздин жанагы чыкпай аткан, толбой аткан салык жеңилдикти көзөмөлдү жакшы берген болсо, мен ойлойт элем ушул нерсенин баары ачыкка чыгабы деп. Бирок азыркы деле багыты туура баратат, бирок эми бул системаны кандай жол менен дагы ишке ашып кетет, бул эл да биртке түшүнбөй турат. Эми бардык алдыда көрө жатарбыз анын. Бул жалпы суроо болчу, Бакмурат Бекеевич. Жалпы суроо. Анда Анар Өсөнбековна, сиздин жообуңуз? Булга менин жообум бир 6-7 түрү бар болуш керек салыктын. Анан салыкка негизи өтө кылдаттык менен мыйзамдарды кабыл албаса, азыркы чын айтканда азыркы могу жаңы чыкканга көптөрү каршы болуп атпайбы аппарат, кассовый аппаратка. Но мен ушул салыкка башкача бир подход кылып, ушу доступный кылып, азыркы ишкерлер менен бир кеңешип отуруп туруп, аны жогорку кеңештен эле момундай болсун деп, мисалы, министрдин кабинетинин төрагасы же ошол бийликтегилер эле салыкты мындай кылабыз деп эле өзүлөрү ошол жерден ойлоп таппастан, ушу жеке ишкерлердин оюн да угуп, коомго талкууга салып, азыр эми интернет жакшы эле тарайт, телевидение, радио менен коомго талкууга салып, ушу элдин да үнүн угуп, ушу силерге кандай деп, мисалы, жеке ишкерге сурап, ушул сен өзүң мынча канча табасың, ошого кандай салыкты сага төлөгөнгө туура кылсак, ошол сага туура болот депчи. Мен канча көрдүм, бир салык туура келбейт, ошондуктан мамлекетке бир акчаны төлөп коет, анан ошол эле налогду иштеген келип, ай сайын бир сумманы алып кетет. Мына ал ошо теневой болуп чөнтөккө кетип атпайбы? А ол ошону мына ал салыкты көп сумма кылбай, ошол ишкананын ишине жараша ар бир жеке ишкерге өзүнчө подход кылып туруп, анан бир салык маселесин чечишсе, ошол жакшы бир жетишкендикке жетишет эле дейм да, ошол болгон акчанын баары бюджетке түшүп турмакта. Чоң рахмат. Бакмурат Бекеевич, эгер кааласаңыз, мурдагыдай эле өзүңүздүн сурооңуз боюнча өз пикириңизди билдире аласыз. Бул мамлекеттин түзүлүшү бул 5 элементтен турат. Биринчиси калкы, жарандары, жери, бийлиги, суверенитети жана эң негизгиси бул салык. Мамлекет салыкты чогултуп, өзүнүн функцияларын аткарганга мүмкүнчүлүк алат. Салыктын 2 түрү бар. Бул жергиликтүү жана республикалык салык. Жергиликтүү салыкка бул жер салыгы жана мүлккө болгон салык кирет. Ал эми республикалык салыкка бул подоходный налог, налог на прибыль, НДС, НСП, акцизный налог жана мына кем байлыктарды иштетүүгө болгон салык. Чоң рахмат. Анда эмесе Нурланбек Жолошевич, кезексизде сиздин суроолоруңуз. Мен сиздерге, кандидаттар, сиздерге жакшы суроом бар. Биздин мамлекеттин өнүгүү өсүшүнө кайсы тармакка көңүл бурсак, көбүрөөк көңүл бурсак, мамлекетибиз ошол жагынан өнүгүү өсөт эле деп оюңуздар. Чоң рахмат. Анар Өсөнбековна, сизден баштайлы. Кайсыл тараптыга жакшы көңүл бөлсөк, оңолуу жолуна түшөбүз тармакка, бирден бир бул эң биринчи менин жообум коррупция менен эле коррупцияга катуу күрөш жарыялоо. Ошол. Азыр коррупцияны жоюп атат, кармап атат. Но ошондо деле жакшы жыйынтык чыккан жок. Мен ушу бир сунушту айта элем, ушу коррупционерлерди мисалы кармап, анан мынча төлөйт экен деп салып, анан ошол акчаны мамлекетке өткөрүп атат. Мамлекетке өткөргөндө аны биз эл деле көргөн жокпуз, ал каяка кетип атат ал акча. Мен ушу бирден бир сунуш кылат элем, ушул алган кайра мамлекетке алган акчага түздөн түз бала бакча салса, же мектеп салса, ошондо көрүнмөк да, элге дагы көрүнмөк да. Бул баягы жеген коррупционердин акчасына ушул мектеп салынган же бала бакча салынган депчи. Анан коррупция менен күрөшүү ар бир жарандын милдети, ар бир жарандын ошо дагы деле уланып келет. Азыр бала бакчадагы коррупция, мектептердеги коррупция, окуу жайындагы, чоң окуу жайлардагы коррупция
коррупция менен катуу күрөшүп эле мен ушу налогко төккөн акчадан кээде күмөн санап кетем да, ушу мамлекеттик налогко төгүп аткан акча дагы ушул түз ушу мамлекетке түшөбү же орто жолдон да ары бери болуп кетеби деп азыр эми биз азыр элдин оюнун баары саясатчышып кеткен, көптүгү жакшы түшүнүп жакшы билишет баардык нерсени. Ушуга басым жасалса дейм. Чоң рахмат, убактыңыз да аягына келип калды. Бакыт Муратбекович, сиздин жоңуз? Биринчи кезекте Кыргыз Республикасы бул укуктук мамлекет. Ошондуктан мына кайсы тармак болбосун, бардык тармакта мыйзамдын чегинде иш жүргүзүшүбүз керек. Эгер ар бир жаран, ар бир чиновник, ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн ишин так ак ниети менен аткарганда, биз ошондо гана ийгиликтерге жетишебиз. Бул медицина тармагыбы, бул билим берүү тармагыбы, бул экономика тармагыбы, ар бир тармакта кесипкөй адамдар иштеп, өзүнүн ишин так мыйзамдын негизинде алып барса, ошондо гана биз мына өнүгүүгө бардыгыбыз чогуу кол кармашып жөнөйбүз. Бул үч бийликтин бутагы дагы буга чоң себепкер болот. Мисалы, мыйзам чыгаруу бийлиги өзүнүн ыйгарым укуктарынын негизинде сапаттуу мыйзамдарды чыгарып иштеп берсе, аткаруу бийлиги бул мыйзамдарды так аткарса, бекилген бюджетти коррупциясыз түз ар бир багытка жеткирсе, ал эми ылдый жактагы иштеп аткан чиновниктер аны туура колдонсо, биз ошондо мына өнүгүү жолуна түшөбүз. Чоң рахмат, Нурланбек Жолошевич, мурда мен айтып жаткандай эле өзүңүздүн пикириңизди билдирип койсоңуздар болот, өзүңүздүн. Мамлекет кайсыл тармакка көңүлдү бурганда өнүгөт. Мамлекет өндүрүш тармагына чоң көңүлдү бурганда, ошол жакка чоң басымды койгондо гана мамлекет өнүгөт деп эсептейм. Себеби бизде айыл чарба тармагынан абдан жетишкен мамлекеттердин бирине киребиз. Өндүрүш тармагынан, текстил жагынан дагы абдан жетишкен алдыңкы өлкөлөргө дагы киребиз. Ушул мен айтып аткан ички өндүрүштү мамлекет мүмкүн болушунча көбөйтүп, чоң өзүнүн областтарга, региондорго логистикалык борборлорду коюп, бизден чыккан, өндүрүшүбүздөн чыккан биздин продукцияны экспортко өзүбүздүн эле жакын коңшу мамлекеттерге түздөн түз мындай тоскоолдугу жок жеткирип берген шарттарды койгондо гана биз мамлекет алдыга жылабыз деп эсептейм. Чоң рахмат. Анда эмесе мониторго көз чаптырсак, Анар Өсөнбековна да убакыт аяктап калган экен. Ал эми Бакыт Муратбекович менен Нурланбек Жолошевичте убакыт бар экен. Андыктан бул сиздерге мыйзам тарабынан берилген убакыт. Андыктан кааласаңыздар, балким буга чейин жанагыдай эле кандайдыр бир суроого толук жооп бере албай калдыңыздар, сиздерге мүмкүнчүлүк берелик. Бакыт Муратбекович, сизден баштайлык. Буга чейин бир суроого, Бишкек шаарынын капиталдык курулушу боюнча суроого толук жооп бере албай калдым. Ал жерде сунуштап аткан мыйзамымды айтып барып толук айта албай калдым, ошону толуктайын. Мен сунуштаган мыйзам боюнча бардыгын ачык кылышыбыз керек деген маңызы ошондой. Мисалы, шаар башаламан курулуп жатат. Орусча айтканда хаотичная застройка болуп жатат. Аны токтотуу максатында менин мыйзамдын негизи бардыгы ачык болушунда. Мисалы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын алдында, мэриянын алдында бул ачык электрондук портал түзүлүшү керек. Ал порталда курулуучу компания, курулуп жаткан объект, ага уруксаат документтери алынгандыгы тууралуу толук маалымат ачык болсо, жарандарга мына батирлерди сатып алууга оңой болот. Алар билет, аякта уруксаат кагазы бар, жердин ээси ким экенин. Чоң рахмат. Жана Нурланбек Жолошевич. Мен биртке жетпей калган убактыма жана айтып аткан биз логистикалык борборлорду ачышыбыз керек дегени, муну бир гана Бишкек эмес, Борбор калаага эмес, муну Баткенге бирде ачыш керек, Жалал Абадка бирге ачыш керек. Себеби дегенде бизден чыккан сүт азыктарын коңшу мамлекеттерге түздөн түз жеткире албайбыз. Бизден чыккан продукцияларыбыз түз, тоскоолсуз биздин жакынкы эле Россия шаарына жетпейт. Ушул биздин логистикалык борборлорубуз келишимди ушундай жакшы түзүп,
тоскоолдугу жок, анан бизден чыккан өндүрүштү экспорттун күчөтүп берсе, биздин элибиз ушул жагына көп басым коюп, биздин сырттагы мигранттарыбыз дагы келип өзүбүздүн ички Кыргызстаныбызга ички инвестициясын салып, ушул жерден болгон өздөрүнүн күч аракеттерин жумшап, ушул жерден көп ишкерликтерди жасап, кичинекей орто ишканаларды ачат беле деген мен үмүттөмүн. Себеби бизде ошончолук бай тармагыбыз, бай айыл чарба тармагыбыз бар. Ал нерселерибиз сыртка жакшы сапаттуу чыгара албагандыктан элдин, жаштарыбыздын үмүтү үзүлүп, сырт жакка чыгып кетип атат да. Мен ушул жагына көбүрөөк басым коюп, ушул жагынан жакшы мыйзамдарды кабыл алып берсе деп жогорку жактан суранат элем. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу катышуучулар, ушун менен биз дебатыбыздын эң жыйынтыктоочу акыркы бөлүгүнө да келип жеттик. Мында ар бириңиздерде 1 мүнөттөн болот. Оюңуздарды токтоп, жыйынтыктоочу сөз менен көрөрмандарга кайрылсаңыздар болот. Анар Үйсөнбековна, сизден баштайлы. Кайрадан эле алдыңыздарда монитор турат, убактыңыздарды баамдап көзөмөлдөп турсаңыздар. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу Свердлов районунун жашоочулары. Сиздер биринчисинде баарына каршы деген графасын тандап туура тандоо жасадыңыздар. Эми экинчисинде да ушул жаңылуудан ушул позицияны кармап татыктуусун тандаңыздар. Сулуу сөздөргө, кооз сөздөргө, кооз убадаларга, асмандагы айдалып берем деген убадаларга ишенбестен ошол жерге барып чын дилим менен, чын ниетим менен иштеп берем деген элдин ичинен талапкерди шайлап бересиздер деп өтө ишенип кетким келет. Добушуңуздарды сатпаңыздар, добушуңуздарды сатпай, өзүңүздөрдүн ичиңиздерден чыккан кайдыгерлик карабай, кайдыгерлик кылбай, эртеңки келечегибизге, эртеңки жаш муунун келечегине туура карап, оюбузду оңдоп, туура тандап бересиздер деп ишенип кетет элем. Чоң рахмат. Анда эмесе Бакыт Муратбекович, кезек сизде. Урматтуу шайлоочулар, Свердлов районунда көп жыл жашадым. Азыр дагы балдарым ушул жерде окушат. Биз өз мекенибизде бактылуу боло алабыз. Ишенип коюңуздар, мен алдыга койгон максаттарыма жетиш үчүн бардык күч аракетимди жумшаймын. Акыркы шайлоодогу баарына каршы деген добуш мен үчүн чоң сигнал болду. Ошондуктан дагы депутаттыкка аттандым. Элибиздин үмүтүн өчүрбөй, аракетим менен ишеничин актаймын. Айткандарымдын бардыгын аткарууга сөз беремин. Ал үчүн менин билимим да, тажрыйбам да, эрким да жетет. Уважаемые друзья, хочу оправдать ваши ожидания. Все 5 лет я буду с вами. Даю слово, что буду работать только во благо народа. Поверьте мне, мой номер 17. Чоң рахмат, Нурланбек Жолошевич. Урматтуу шайлоочуларым, урматтуу Бишкек элим. Биздин 30 жылдап чечилбей келген, каралбай келген биздин Бишкек шаарыбыздын салым кошолу, көркүм көтөрөлү, оңдойлу, тургузалы, ошолго сиздердин ишеним бериңиздер менен мен сиздерге ишенем. Ошондуктан биз борборубуз Бишкекти келечегибиз жаш муунга коопсуз, көрктүү, өнүккөн бир шаар, борбор шаар катары салымыбызды кошуп кеткенге чакырат элем. Болду мен. Чоң рахмат, бирок дагы убактыңыз бар экен. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу талапкерлер, ушуну менен биздин бүгүнкү дебатыбыз да аягына келип калды. Үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнү убактыңыздарды бөлүп, өзүңүздөрдү, программаңыздарды көрөрмандарга, шайлоочуларыңыздарга тааныштырып, талкуу жаратып бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдиребиз жана албетте келе жаткан шайлоодо барыңыздарга ийгилик каалап кетелик. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биз Бишкек шаарындагы 1 мандаттуу 2 округтан жогорку кеңештин 7-чакырылышына ат салышып жаткан талапкерлердин акыркы теледебатына күбө болдуңуздар. Бүгүнкү дебатка болсо номер 29 Свердлов шайлоо округунан ат салышып жаткан Исраилова Анара Үйсөнбековна, Садабаев Бакыт Муратбекович жана Маматкулов Нурланбек Жолошевич катышты. Берүүнү мен Гүлзат Иманова алып бардым. Биздин теледебаттарыбыз сиздердин эртеңки туура тандоого көмөкчү болду деген терең ишеничибизди билдирип кетмекчибиз. Жана албетте номер 27 1 май жана номер 29 Свердлов шайлоо округунун шайлоочу
сайлоочуларын 27 февралда өтө турган шайлоого жигертүү катышып, жарандык милдетиңиздерди аткарып, албетте татыктуу эл өкүлдөрүн тандоого чакырып кетмекчибиз. Эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.